Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин жалпы теманын ысымы Атилла, Кыргыздын байыркы улуу баатыры. Бүгүнкү карай турган маселе гундардын дүйнөдө болгон ролу жана мааниси. Гундар 4-кылымда 6 айдан баштап 21 уруу болуп жолго чыкты. Жолго чыкканда да буларды жеңебиз, баарын басып алабыз деген жок. Жолго чыкканы мындай айтканда надо было жить. Тиякта болсо куракчылык. Малдарын айдап алып 21 уруу, анткени гундардан башка да уруулар бар да. Жана мындай айтканда бандитский уруулар бар. Уруулар, которые жанагы кол салат, малын айдап кетет, барымта кылып, дагы башкача кулчулук алып кетет. Анан жанагы 21 уруу баары бир болуп алып, бир шериктеш мындай союз түзүп, анан жолго чыгышат. Жолго чыкканда анын арасынан 21 уруудан 6 айдан чыкканда 3 уруу баарына мындай эме болуп калат. Чоң уруу болуп калат. Анткени ошо уруулар бир түмөндөн түзүлөт. Түмөн деген 10 000 киши. Бул Кыргыз, Кыпчак жана Сабыр. 3 уруу. Анан барганда Европада 2 кылымдай Европаны ошол жерде көчүп, Мажарстанга чейин көчүп келип, жанагы өзүнүн малдары менен Германияга чейин барып, Францияга чейин барып, Европалардыкты мындай багындырып, анан ошондо жанагы гундар кол салган. Батыш Рум империяга, анан Чыгыш Рум империяга. Анткени ал жерде кулчулук мындай тартип бар болчу. Мындай айтканда рабовладельческий строй. Ошого гундар каршы болуп, бул кандай? Бир киши бири-бирин сатабы, сатпайбы? Анткени андай гундарда жок болчу, бири-бирин сатмай. Жок болчу. Бул деген адилеттүүлүккө жатпайт деп, ошо менен согуш ачып, жеңип алышкан. 2 жыл жеңип алышкан. Анын баарын айтып бердим силерге. Жеңип алган. Анан ошондо гундар биринчи түрткү болду. Биринчи мындай демилге болду. Ошо 2 Рум империясы, Чыгыш Рум империя, борбору Константинополь, Батыш Рум империя, борбору Рим борбору өкө анан урап калды. Гундардын жана бийлиги аягында гундар атка тартып атканда ошо 2 империя урап калды. Биринчи негизде гундар ошону уратты. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, муну баарыбыз билебиз. Маркс бул чоң экономист, Фридрих Энгельс өзү философ менен тарыхчы. Абдан көп жазган тарых жөнүндө китептери, Энгельстин китептери. Анан германская история, немецкая история, немецкая философия деген китептери көп жазган бул. Энгельс. Бул да окумуштуу болчу, абдан чоң окумуштуу болчу. Энгельс мындай жазып атат. Жана собрание сочиненияда 16-чы томдо жазып атат мындай. Гунны были теми варварами, которые вдохнули новую жизненную силу умирающей Европе. Ошол мезгилде Европа рабовладельческий стройдун аягында абдан болбой калган. Жанагы бири-бири менен региондор согушуп, Римдин 2 империя бири менен чатакташып, согуш ачышып, бири-бирин кырып, Европада чоң чатак чыгып аткан. Ошондо гундар ошону баарын токтоткон. Анан гундар ошо менен биринчи жана чоң демилгечилер болду. Чоң мындай күч болду. Ошолордун баарын токтотуп, анан Европада кулчулук строй, кулчулук тартип алмашып, феодалдык строй кирди. Феодалдык строй кулчулук стройго караганда бир жогору турат, мында прогрессивдүү турат. Анткени ал жерде бири-бирин сата албайт адамдар, бири-бирин өлтүрө албайт. Тиги жерде кулдарды өлтүрүп эле койчу. Саткан эмес, өлтүрүп койчу кааласа кожоюну. Ошентип 5-кылымдын аягында 2 Рум империясы, Чыгыш Рум империя борбору Константинополь, Батыш Рум империя борбору Рим урап калды. Гундар ага биринчи мындай күч болду.
Ошол мезгилдеги гундардын ролун Чыңгыз Айтматов, биздин чоң философубуз, биздин даңазалуу адамыбыз Чыңгыз Айтматов бул киши ушул жекепте мына Ашкада калган аңчыны дегенде гундардын ролун жогору көрүп атат. Жогору көрүп атат. Гундар дейт, булар жалаң жанагы мындай каракчылар эмес эч кандай. Булар Европага көп жакшылык алып келген. Европага жана келгенде Европанын баары бири-бирине согушуп, чатак болуп, бири-бирин кырып аткан, ошонун баарын токтоткон деп бул Чыңгыз Айтматов ушул китептеринде көрсөтүп атат. Анан бул киши көрсөтүп атат, анткени мен бир лекцияларда айтып кеттим эле, дагы бир кайталап кетиш керек. Бул киши бир 20 жылдай Европада элчи болуп иштеп калды. Биринчи жолу Совет Союзунун элчиси, экинчи жолу Кыргызстандын элчиси болуп иштеп калды. Бүт музейлердин баарын карап чыкты. Бүт жана библиотекалардын баарын карап чыкты. Анда ошол жерде таң калды да, ошол жерден бул киши. Бул кандай? Биздин да музейде биздин эле буюмдар турат. Анан мына эстеликтер турат, Венада эстелик турат, Италияда эстелик турат, Бельгияда эстелик турат. Гундарга биздин эле тебете кийген адамдар эстеликте турушат. Сүрөттөрдү көрдү. Бул кандай? Биздин кыргыз болуш керек. Анан китепте жазды. Гундар деген кыргыздардын бабасы деп. Анткени түшүндү. Европа кыргыздарды гун деп көрөт, гундарды кыргыз деп көрөт. Бул жерде бир цитатасы бар. Мына окуп берейин. Эдил бабаларыбызды төл тарыхыбызга киргизип, адабиятта кайталанган орошон образын жаратып, эл журту менен кайрадан жүздөштүрүшүбүз керек. Муну орусча отурсак, орусча жок болуп калат. Жана кыргыз тилинде мындай таандык аффикс деген бар. Орус тилинде ал жок. Орус тилинде бир эле эме бар. Местоимение мой твой деген. А кыргыз тилинде таандык аффикс сөзүнүн ичине кирип кетет. Ошол жерде мына ошол жерде бир эле сүйлөмдө 5 жолу таандык аффикс болуп атат. Биздики деп, биздики. Мына Эдил бабабызды биздики деген сөз бул жерде. Төл тарыхыбызга кайра эле биздики киргизип, адабиятта кайталангыс орошон образын жаратып, эли деген бул жерде кайра жана таандык аффикс бар. Журту менен кайрадан жүздөштүрүшүбүз кайра бар. Керек. 5 жолу көрсөтүлүп атат. Бир эле сүйлөмдө бул Эдил, Атила деген бул кыргыз. Кайра кыргыздарга муну алып келишибиз керек. Кайра муну айтып беришибиз керек. Муну жакшылап изилдешибиз керек деп мына. Ушул кишинин муну мен ушул жана жазган сүйлөмүн мен эсептейм бул осуят деп. Өмүр бою ушул кишинин осуятын аткарганга мен милдеттүүмүн деп эсептейм мен өзүмдү. Бул осуят бул кишинин бизге калтырган осуяты. Гундардын кандай булар эл болчу. Биринчи гундар 21 уруу чогулуп атат. Кыргыз, Кыпчак, Сабир, Утургур, Кутургур, Хайлундур, Майлундур, Виттор деп 21 эл чогулуп атат. Бир 12-13 эле байыркы түрк тилинде сүйлөйт. Кыргыз, Кыпчак тилинде сүйлөйт. Калгандары сүйлөшөт же уграфин тилинде, хуннагур, азелин, башкалары же моңгол тилинде да арасында бар. Сүйлөгөндөр, бир-эки урус бар. Моңгол тилинде сүйлөгөндөр. Бирок негизги мындай айтканда доминирующий негизги тил аякта кыргыз кыпчак тили. Кыргыз кыпчак тили ошол жерде баары үйрөнүп алышкан, баары билет. Германдар да билет, готтар да билет, англосакстар да билет, үйрөнүп алышкан. Анткени кыргыз кыпчак тил жанагы ушул улуу элдин тили. Орозбек Айтымбеков деген чоң окумуштуу бар. 6 том жазган. Бир тому гундар жөнүндө. Атила гун байыркы кыргыз деп жазып атат. Бүт китеп ушул жөнүндө. Муну эмне үчүн биз окубайбыз? Мындай караш керек. Бул киши жазып атат: ханы сегунские вожди были из киргизских племен, из киргизского народа, и все они были лишены всякой ксенофобии дейт. Мындай бүт башка элдердин баары бирдей көрчү. Эч кандай бирөөнү жакшы, бирөөнү жаман көрчү эмес. Баары бирдей көрчү. Мына Атиланын жанында ким жүрөт? Латин Орест. Атиланын жанында жүрөт. Атиланын жанында жүрөт Вандал Гейзерих, шериктеш болуп, союзник болуп жүрөт. Атилага жанында жүрөт жардамчы болуп Озготтун князі Валамир, Гепиттердин, Германдын князі Ардарих. Атиланын жанында жүрөт славян уруулардын кол башчылары
Важди, Гостун, Светозар, Онегизи. Тарихта жүрет бұлар. Онегизи деген вообще белгілі болған. Онегизи деген белгілі. Мұрын өзі 10 жыл, 15 жылдай Римде служба қылып, өзі славян екен, русин екен, аңғайры бияқ өтіп кеткен. Өзімізге өтемін, өзім жерім өтемін деп, емелер өтіп кеткен, гундар өтіп кеткен. Барын бірдей көрші. Славян бы, герман бы, латын бы, дақ бы, вандал бы, гундар бірдей көрші барды. Бар бірдей көрші. Бар ошаманнан жаңағы гун тілінде сөйлесіп, осы жерде гун болып жүрші бары. Атил Айкөл, чоң Айкөл кіші. Анткені, Атилға жіберіптір, өлтіребіз деп, тыншыларды жіберіптір. Аны Атилға тапты тыншылардың аттары. Вигилий екен, Себастьян екен, Сильван екен. Бірінші аларға елшілік жіберді. Осыларды маға бер. Мына Вигилий менде, Себастьян мен Сильванды маға бер. Алар бүт ақшаны барын шығарып, бүрі емекен чоң епископ екен, бұл муфти деп қойсақ болады. Бүрі чоң банкер екен. Константинопольда көп бай кісілер екен. Шо императордың демірлесіменен Атиланы өлтіріп істеп, топ соғылтып, жіберіп, Атилаларды қармап қалды. Вигилийді башқалар қармап қалды. Анан тигілерді бересе бермейді. Атила соғыс ашып барды, açты, тапты аларды, барын алып келді. Соғыс ашып. Бір жыл соғысты, осылар алып келді. Сілер мені өлтірем дедіңер біле деп, барын шер қойды. Соғыс ашып, бүт жеңіп, барын алып келіп, қайры қой берді аларды. Кете берді деп. Айкөлді қандай. Даңазалуы біздің ел ақынымыз, қомысшы, күй қалтырған Атила жөнінде. Ошо Нұрат Абдрахманов да бір жерін, мен бір жазусын, бір сөйлемдерін оқып барайын. Тарихта 5-ші қылымдағы Европаның падышасы Атила хан жөнінде осы учурдағы жылнамачылар тарабынан көптеген тақ деректер сақталған. Ан өтө әділеттік менен падышылық қылғаннан улан батыш елдері көбі аға өз еркіменен бағынып, өтө әділеттік менен деп, осыны мен басып айтып атам. Батыштың тарих китептерінде анын ақылмандығына жана айкөлдігіне ешкім тең келген емес. Айкөлдігіне деп дағы айтып атам, басым менен. Ал өлгенде душман елдер дағы аза көтіп ыйдаған деген дәректүү жазуулар камтылыптыр. Бары сыйлап айтты, айрымдары душмандары біз көттір жаман көрчү. Көбі сыйлачы, айрымдары жаман көрчү. Дағы бір несін айтып кетейін. Bir атайын сүрет бар китептерде. Папа Лев встречается с Атилой деген сүрет бар. Папа Лев Атиламен жолыққаны Римдің жанында. Атила келгенде, аскерлерімен 140 мың менен келгенде, Римді басып алмақ. Осында Папа Лев шығыптыр. Римде өзінің императоры бар. Бірақ Папа Лев екі Римдарды, Батыс Рим империяны, Шығыс империяны үстінен дини башқарушы болчу. Дини жетекчisi болчу. Өкөтің башичаға. Азырда Европадағылықтар Папа Римские башы ет. Осында башичаға. Папа Лев өз шығыптыр. Атилаға. Атила болса, еш қачан бір жаңағы емеге қысым көрсеткен емес, бір жаман сөз айтқан емес. Жаңа дини қызматкерлерге. Анда славяндардың өзінше шаманизмі болчу. Славяндар теңірчілік, гундар өзі теңірчілер болчу. Ариан христиандар içinde var болчу, германдар. Несториан христиандар, германдар бар болчу. Германдардың өзінің құдайлары бар болчу. Атиланың әскерінде бір 20-30 құдай бар болчу. Бар башқа ішенше. Біреуге сөз айтқан емес Атила. Сен құдайың дегенде, мен құдайым мындай деп айтқан емес. Аны ошондо тиги чыкса, Папа Лев чыкса, Атила аны урматтап, сыйлап кабыл алды. Анан кабыл алганда тиги сураныптыр тигиши. Сен ушу биз жеңип аласың. Анан олжа аласың. Андан көрө жеңбейле, айт олжаңды биз берели, олжаңды берели. Бу жерге де талкарган жок. Макул деди Атила. Сен чыгып турсуң өзүң, жана сен ушундай чоң диний кызматкер экенсиң, баары сага ишенет экен, мен макулмун. Мына менин талабым мындай. Мындай олжабага бересиң. 10 күн алып келип бересиң, 11-чи күнү мен атка тартам. 10 күндө баары чогултуп, 11-чи күнү Атила атка тартты. Бирок ичинде бир талабы, негизги талабы бар болчу. Римде 60 000 кул бар экен.
Ошо 60 000 кулдун баарын бошотосуң. Бирөөнү калтырбай бошотосуң. 60 000 кулду бошоттур. 30 000 Атила кошулуптур. Аскерине кирип 30 000 үйлөрүнө таркап кетиптир. Даккия, Фраккия, Галлия таркап кетишиптир. 30 000. Биринчи негизги талап ошол экен Атиланын. Кулдарды бошотосуң. Кыйыр, корутунду чыгарса болот. Кандай болсо да Папа Лев эмес, Атилла абройду көтөрдү. Мен айтып кеткем, Европада жарым эмелер жакшы көрүшөт Атиланы. Германияда жарымысы абдан жана озготтор менен озготтордун тукумдары, урпактары, ошонун туяктары калгандары ал Атила жөнүндө санжыралары абдан жакшы, позитивдүү. Жаман көргөнү да бар. Ар жагы жана вестготтордун таркаган урпактары, алардын жана ошолордун санжыралары жаман көргөндөр бар. Вандал деген бул герман уру. Вандалдар Атила курман болгондон кийин, bir жылдан кийин жана Гейзерих Вандал Атиланын бир окушкан, бир курбу Кентуш, Атиланы Римден бир эмеде аскер кызмат кылган, бир легионда Римде жаш мезгилинде аманат болуп, жалоозчук болуп жүргөндө. Ана мына силерге деп мен силер күнөөлүсүңөргө деп Римге чабуул кылды. Анда Вандалдык королдугу, королевствосу бүгүнкү Тунис менен Ливияда болчу. Ошол жактан корабльден келип, чыгып 60 000 аскер менен Римди басып алды. Римди басып алды. Басып алганда 14 күн ошол жерде жанагы мындай бандитизм кылып атты да. Зоруктамай, өлтүрмөй, карактамай, эми бүт жамандардын баарын ошол жерде кылып атты. 14 күн Гейзерих ошолордун баары уруксат берди. Эмне кылса ошол 2 жума. Аны 2 жума бүт талкалады Римде. Жана 60 000 солдаттар талкалады. Ошондо калды вандализм деп сөз калды. Тарых, европалык тарыхта вандал деген сөз ошол жактан калды. Вандал деген герман урус, бир герман урусунун бул ысымы ошол жактан калды вандал деп. Бирок гун деген сөз жаман мааниде жок. Гунизм деген сөз жок. Вандализм деген бар, гунизм деген сөз жок. Любой словарда ачкыла, гунизм деген сөз жок. Вандализм деген сөз бар. Атила жөнүндө айтып атабыз. Баатыр болчу, даңарасы абдан белгилүү киши болчу. Анын бул жөнүндө көп китеп жазылган. Бирөөсү Джон Мен деген 20-кылымдагы изилдөөчү Джон Мен деген өзү англосакс америкалык киши. Ошол жерде жазыптыр Атила жөнүндө. Эми мындай дейт да, Атила жеңип алса дейт, жана каталандык согушунда Атила атка татпай эмес ошол жеңип алмак дейт. Жана айты жеңип алмак. Бүт ошондо дүнүйөнүн баары түркчө болуп калмак дейт. Баары түркчө болуп калмак дейт. Бирок Атила артка тартты дейт, ошон үчүн аягына чейин жеңишке жетпей калды дейт. Атила, он остается одним из величайших великих героев истории дейт. Он мог бы захватить всю Северную Европу, жениться на Гонории, создать династию, которая правила бы от Атлантики до Урала, от Альп до Балтики. Возможно, Британия покорилась бы гуннам, а не англам и саксам. А Чосер с Шекспиром писали бы на гунском языке, а мы поклонялись бы не христианскому богу, а каким-либо шаманским синим небесам. Вклад Атилы в европейскую историю связан с двумя ее процессами: с великим переселением народов и упадком и гибелью Западной Римской империи. Атиланың эмеси жана кылган иштери дүнүйөдө мындай айтканда баасыз, бесценный. Рахмат каныңарга, дагы жолукканга чейин.